таптык бирдиги жөнүндө бүт бардыгын бергиле. Эгер эме болбосо сунушту жазып туруп, анда бул чарба катары жоюш керек. Министрликке сунушту берели. Кимге кереги бар ал жүрөн чарбада алды, андан көрө 100 гектар жерди элге бөлүп туруп берели. Эл иштетсин карапайым эл ал. Буларга караганда сонун иштетет. Туурабы? Жок, андай эмес, кооператив болуш керек, биз сактап калабыз, колубуздан келет, иштетебиз десеңер, анда стратегиялык план көрсөтүшүңөр керек. Мына мен жаңы жетекчи болдум, мондай планым бар, мага мынанча 1 жыл срок бергиле. Мен 1 жылдын ичинде ушундай өзгөртүү киргизем. Киргизбесем анда жоопкерчиликти моюнума алам деген эме менен чыгыш керек. Булар азыр күндө Айчыран министрлеринин такыр чыгып кетишкен. 109 сем болмосо республика боюнча. Булар ошо 110 эле жок булар. Булар жөн өзүнчө мына азыр өкмөттүн эмесинде. Өкмөттүн эле жеринде экен. Өкмөттүн жеринде. Өкмөттүн алдындагы кооператив. Ошондой. Өкмөттүн алдында. Булардын бүт данныйын карап чыгам. Анализ кылып туруп жое турган болсо жоелук дагы. Жойбой иштетиш керек болсо анда иштетели. Иштетүүнүн жолун сурайлы, кандай болот, эмне болот. Основной негизи айыл өкмөттө силерде кайсыл эме жакшы аба ырайына, жердин шартына ылайыктуу болуп, кайсыл нерсе жакшы өсүп атат? Бул жерде өзү негизи илгерки эле пахта жакшы болуп келген да. Бирок эми пахтанын баягы техникалык өсүмдүк болгондуктан көпчүлүгү баягындай жакшы өстүрүү эмесин карай алышпайт да. Себеби жылына канча бир 7-8 жолу культиватор кылыш керек, андай техникалар азыгына байланыштуу. Бүгүнкү күндө эл ушу жүгөр менен эле беде калышты да. Основной жүгөрү беде. Анан кайракы жерге бүт эле буудай менен арпа. Жеңил да. Жеңил. Себеп коесуң. Жеңил. Жаңгырды Кудай берсе ошону менен алабыз деп. Карегиндер дегишет, сабиз, карегин, помидор, чеснок эккен айылдарыбыз бар. Экинчи түшүм болду дегишет аны көпчүлүгүнчө. Айыл өкмөттөрүнүн бүт бардыгына жана тапшырманы бериш керек. Анализ бергиле деп. Ар бириң өзүңдүн айыл өкмөтүң боюнча. Эмнени өстүрсөк болот? Элди жөнүн алдап эле буудайды эккиле деп эле. Тиги Өзбекстандан алып келдиген, Россиядан алып келдик деп эгип койгон менен анын жыйынтыгы болбой атпайбы, сапаты болбогондо эмне кереги бар? Жемди мындай деле кылып тапса болот. Жөн эле арпа айдап коелу, малга жем кылып. Буудайды айдап алып, анын үчүн өкмөттөн субсидияларды алып, миллиондогон акчаларды алып турган кайра жемге салып коюп атпайбыз. Эмеге чыкпай атат, бирөөнгө чыкпай атат. Ошон үчүн анализ кылып туруп, ар бир эмени бергиле. Кандай кылып иштетсек мүмкүнчүлүк болот. Канткенде дыйкандарга жакшы шарт түзөбүз. Эмнени өстүрсөк болот, ошого аракет кылып туруп, ошого басым жасайлы. Чарбаны дагы ошого буруш керек. Раз кылкандуу дан эгиндери өспөйбү, жакшы эмеспи, пахтабы? Анда пахтаныкына аракет кылыш керек. Өскөн нерсеге аракет кылыш керек. Жөн эле шатырат эле бардыгын эге берген менен, эсептеп кагазга жазып бере берген менен жыйынтыгында эч нерсе жок болуп атпайбы. 1 килограмм буудайыбыздан ун чыгара албагандан кийин анда буудайды эгип эмне кереги бар, туурабы? Туура. Сапатына өтүш керек да. Понятно, жыйынтыгын бергиле анда.